Балдардын илим билимге кызыгып, келечекке багыт алуусуна ата-эненин ролу чоң. Анткени ата-эне баланын биринчи мугалими. Алар үй шартындагы тарбияны уюштуруп, мугалимдин башкы көмөкчүсү болот. Бирок бүгүнкү күндө агартуучуларга болгон мамиле өзгөрүп, баланын билим алуусуна жетиштүү көңүл бурулбай келет. Андай жагдай өлкөдөгү билим сапатынын кескин төмөндөшүнө алып келди. Жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн алгач ата-эне билимдүү болуш керек дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов. Ошондой принцип менен ал энелер мектебин түптөгөн. Үй-бүлөдө 4-5 машина бар. Сервант, бул позолоченный, идиш аяк бардыгы, ковер бардыгы, кирсең агар азыр үйлөр Евроремонт соонун бир дагы китеп жок. Бир дагы классика жок. Сабак дайытырган стол, настолный лампа деген жок. Мына мен азыр биздин мектепте мынандай правила киргизгенбиз. Биздин мектептин ар бир үй-бүлөсүдө ата-энеде 300дөн аз китеп болбосун деп. Өлкөдөгү уникалдуу долбоорлордун бири болгон Энелер мектеби 24 жыл мурун Баткен облусундагы чек арага жакын жайгашкан Жаңы Жер айылында негизделген. Элет жериндеги апалар күнүмдүк тиричилигин экинчи планга жылдырып, балдары үчүн колуна китеп, дептер кармап мектепке бара башташкан. Окутуу процесстеринде аларга билимдин баалуулугу, илимдин маанилүүлүгү түшүндүрүлүп, атайын ата-энелер сиздер үчүн аттуу китеп да чыгарылган. Бул негизгиси мугалим менен гана окуучу бири-бири менен мамиле болуп, окуу боло бербестен, буга ата-эне да катышыш керек деп, ата-энеси баланын окуусуна, анын келечекте адам болушуна чогуу аралашканда, качан ата-эне балам мугалимиңди сыйла деп мектепке жакшы жибере турган болсо, ошол окуучу ата-энесинин айтуусу менен мугалимге жакшы көңүл бөлөт. Ал эми мугалимдер дагы жөн гана мугалим болбостон жакшы даярданып, бүгүнкү күндө заманбап, келечектүү болгон билимдерди окуучуларына бере ала турган болсо, Кыргызстандын келечеги кең болот деген максатта бүгүн Кыргызстанга жайылып жатат. Энелер мектеби айрыкча жаш ата-энелердин балдарын чоң өзгөрүүлөргө даярдап, багыт берүүнү үйрөтүү максатында түптөлгөн. Кызыгы анда окуган эне экзаменден өткөндөн кийин гана баласы Гапыр Мадаминов жетектеген номер 3 эксперименталдык гимназияда окуй алат. Анткени баланын илим билим алуусуна алгачкы шартты ата-эне түзүп, колдоп турушу керек. Ата-энелер окугандан кийин балдарына көп көңүл бура баштаганын, билимге болгон көз караштары жакшы жагына өзгөргөнүн айтат. Ошо энелер мектебине чейинки көз карашым бардык нерсени мугалимдер кылыш керек деген эме бар болчу. Ал нерседен оюм өзгөрүлдү. Эне ата сөзсүз түрдө үйдө көзөмөлдөш керек экен балдарды, мугалимдерге жардамчы болуш керек экен. Эне ата үйдөн тарбия менен алек болуш керек экен. Мугалимдер билим берүү менен алек болуш керек экен. Үйдөн балдарыбызды тарбиялап, мектепке барганда түз отуруш керек. Мугалимдерди алагды кылбаш керек деген нерселерди үйрөтүшүбүз керек экен. Мугалимдерге тоскоол болбой койгондой биздин балдар даяр болуп барыш керек экен. Мен ошол нерсени үйрөндүм. Алыскы Лейлек районунан башталган долбоор бүгүнкү күндө өлкөнүн башка аймактарына да жайылууда. Ага катышам деген энелердин саны миңдеп саналат. Анда эненин билим маданияты, үй-бүлөдөгү моралдык психологиялык климаттын балага тийгизген таасири сыяктуу сабактарды 21-кылымдын дүйшөнү аталган Гапыр Мадаминов өзү окутат. Анын натыйжасы жогору болгондуктан расмий билим берүү методикасына кошуу керек дегендер да бар. Алардын бири мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров. Агайдын мектебинде бүткөн орточо мына бүтүрүүчүнүн билиминин сапаты Бишкектеги шаардагы күчтүү мен деген мектеп гимназиялардын деңгээлинде ОРТ менен ала турган болсок ошо деңгээлде болуп атат да. Демек бул мындай тажрыйбадан өткөн, апробация деп коет го, өткөн, жыйынтыгын берген методика деп билем. Ошондуктан мен муну мамлекеттик деңгээлде дагы айрыкча мына билим берүү министрлиги дагы колдоого алып, мындай республикалык семинарларды өткөрүп, ошону жерлерде жайылтуу боюнча иш-чараларды алып баруусу абзел деп ойлойм. Гапыр Мадаминов акыл эмгегинин маданияты, устаттык өнөр, ой өрүшү, кругозор сыяктуу бир топ китептердин автору. Анын өзгөчө методика менен окуткан энелер мектебинен Баткен облусунун өзүндө эле 100 миңдей ата-эне билим алды. Окуучуларынын 95% өлкөдөгү жана дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттерине бюджеттик орундарга өтүп, республикалык олимпиадаларда жалаң байгелүү орундарды ээлеп келет. Талай Гүлдерматова, Адилет Марсбеков, 5 канал.